Сооротуучу Кудай. 2 декабрь. Жазуудан аят окуп кетели. Кудайдын каалоосун аткарып, анын убадалаганын алуу үчүн силерге чыдамкайлык керек. Чыдамкайлык деген сөз азыр модадан чыгып бара жатат. Чыдамкайлык менен кезек күтүп туруу деген азыр жок. Бардыгы онлайн телефон аркылуу тез эле кылып койсо болот. Акчаң түгөнүп калып, кийинки айдын айлыгын чыдамкайлык менен күтүп туруу деген нерсе азыр жок. Каалаган банкка барып, керек болсо барбай туруп, телефондон эле акча карызга ала каласың. Бир нерсе керек болсо, эртең дүкөн ачылганча күтүп туралы деген жок. Түн ортосунда чыксаң да дүкөндөр ачык. Түнү менен иштегендер да бар. Мурда студенттер дипломдук ишин жазыш үчүн китепканага атайлап барып, материал таап, эмгек менен убакыт коротуп, чыдамкайлык менен жазышса, азыр дүйнөлүк китепкана колдорунда телефондо. Даяр дипломдук иштерди жасалма интеллект сунуш кылып жатат. Ошондуктан чыдамкайлык деген сапатты машыктыруу азыр өтө кыйын. Руханий жашообузда андай болбосо экен. Кудай бизге убадалаганын алыш үчүн эч кебелбестен жана шектенбестен чыдамдуулук менен күтүп ала алсак экен.